Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, силерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биз сүйлөй турган темабыз бул деген эмнеге эгемендикке жеткенде биздин Кыргыз Республикабыз демократиялык жолун талдаган. Бүт биздин кошуналарыбыз эмнегедир диктатура жолун тандаган, авторитаризм анан диктатурага өтүп кеткен. А биз болсо демократия тандап ушул баягы беш кол тең эмес десек деле баягы кашкырдардын арасында жалгыз бир кочкордой жүрүп калдык да. Ушул нерсе биздин жашообузга, өлкөбүздүн жашоосуна көп кыйынчылык түздү. Албетте биздин лидерлерди баары ошол тегеректеги коңшулар ушул авторитаризмге өткөзүп, диктатурага өткөргөнгө үндөшкөн болчу, көп учурда ушундай басым кылышкан болчу да. Анан ушул биздин ушул өлкөбүз албетте бул бүт маалыматты текшерип алгыла, бир нече жолу анткени ар бир маалымат кошумча текшерилиш керек. Биздин өлкөбүз болсо демократия болгон себеби бул деген барталиктер баягы улуу тарыхчы Кыргызстанды биринчи иретинде аябай көтөргөн да, тарыхта көтөргөн, профессионалдуу түрдө бизди изилдеген ошол барталик болчу. Андан сырткары Абрамзон, ушул андан сырткары Чохан Валиханов көп ушундай окумуштуулар бизди караган. Бернштам ошо акыркы жылдары эгемендик жакындап калганда Турар Койчоев, Макрынин, Плоских ушул академиктер, ушул тарыхчылар бизди изилдеген жана биздин саясий структурабыз катары ушул согуштук демократия деп табышкан да. Ошол бизде согуштук демократия деген эмнени билдирет? Аскердик демократия бул коңшулары менен тынымсыз согуштук кагылышуу абалында болгон тарыхый коомдорду уюштуруунун мамлекетке чейинки формасы деп аталат да. Кыргыз эли негизи аскерий демократияда өмүр бою 30 кылым жашап келген. Ушул боюнча дагы ар кандай авторлор айтат. Мисалы үчүн ушул бир Бөрбашевдин учебниги бар, биздин укуктук боюнча. Ал деген айтат, эни сай кыргызы жанакы ажоолук, кыргыз ажоолугу болгондо анан кыргыз каганаты болуп кеткенде, кыргыз каганаты жайылып кеткенде ушул чоң территорияга Евразиянын ушул кезде баягы ушинтип башкарылчу да. Эң биринчи орунда курултай болчу. Курултай деген бул деген жогорку кеңеш сыяктуу элдин түзмө түз ар бир катмары курултайда сөз айтканга мүмкүнчүлүгү болчу дайыма. Анан аксакалдар кеңеши болчу. Анан аксакалдар кеңеши ушул негизи уурулардын биримдиги, уурулардын эң улуу аксакалдардын мындай кандайдыр бир биримдиги катары, алардын өкүлчүлүгү катары курултайда сөзүн айтчу. Жана аксакал же кан же каган же ажо кыргыз элинин башында турган мындай кандайдыр бир башчы ушул түзмө түз анан уурулар бирдигилер менен башкарчу да. Ушундай баарын курултай чеччү ажоолук кезинде. Мындайын айтканда ажоолук кезинде курултай бул деген жогорку жыйын болчу. Аксакалдар кеңеши жогорку кеңеш, ажо болсо аткаруу бийлиги болчу да. Ушундай нерсе кыргыз эли ушундай нерсе менен эзелтен жашап жүрөт. Анан Владимир Макрынин ушул Кыргыз илим академиянын тарыхый бөлүмүнүн көп жыл ушундай иштеген, аябай көп салымын кошкон тарыхчы бар болчу бизде Владимир Макрынин. Ал болсо ошол кездеги негизи каганат гүлдөгөндө, Кыргыздын каганаты гүлдөгөндө структурасын ушундай түшүнүп берет да, түзүмүн. Башында каган болгон, каган анан албетте баягы бийлерге таасир кылат. Бийлер анан ошол аскер башчыларга таасир кылат жана аскер башчылар ошол каган аскерлерин жетектейт. Ал эми бектер бул министрлердин сыяктуу, азыркы бектер болсо ыналдар менен иштешет. Ыналдар ар кайсы мындай өзүнүн мамлекеттин бөлүктөрүнүн административдик бөлүгүн, территория мындай аймактарды башкарат жана ошол ыналдардын кол астында мындай армия да сыяктуу эл. Анан кыргыздын эли дайыма ар бир кыргыздын жигити, кызы аскер бирлик катары эсептелинчү да. Ушундай заман, ушундай оор болгон. Анан куралданган элдин арасында дайыма демократия болот. Эмне үчүн? Анткени эгерде сен деген хан болсоң, каган болсоң, анан тегерегиңде жалаң куралданган адамдар болсо, алар эркин сезишет өзүн. Анткени ар кайсынысы бир эле кыймыл менен кагандын башын алып коет же өлтүрүп коет. Ошон үчүн каган эгерде элге жакпаган нерселер жасаса, кагандын өмүрү ошол жанындагы турган жоокерлерин жана тегерегинде турган элдин колунда болот да. Алар баары куралданган. Ошон үчүн кыргыздар дайыма өзүн эркин сезет, эч качан баягы баш ийбейт, мындай
өжөр келет жана мындай хандын астына сөз сүйлөгөнүн эч качан тартынбайт да. Ушундай болуп келген 30 кылым бою кыргыз эли ушундай болуп келген. Анан кагандан үй бүлөсү аманатка алынчу. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн кагандын эгерде бектер аркылуу эл менен башкарса, элдин карамагынын астында ошол аксакалдар, уурлардын башчыларынын астында каган хандын туугандары барымтада мындай расмий эмес барымтада аманатты болуп келген да. Ошондо мисалы үчүн эгерде ханды ак мындай кийизге көтөргөндө же калкандын үстүнө көтөргөндө, хан жарыялаганда ошол анын астынан келип туруп, аксакалдар келип туруп мындай кур мойнунан байлашчу да, байлап туруп айтчу: жакшы хан болосуң деп 3 жолу айтчу. Эгерде баягы хандын ошо түшүндүрүш керек болчу да, хан унутпа, кур мойнуңда деп, эл керек болсо бийлигиңди бир заматта алып салат. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгы менен бол деген ушундай хандын ант бердирчү да. Анан ак ошол кийизге көтөрчү, хан жарыялачу. Ушундай нерсе болчу кыргыздарда. Анан хандар албетте кагандар согуш кезинде дайындалчу. Согуш тынчтык кезинде болсо ар бир ууру, ар бир аксакал өзүнүн уурусу менен өзүнүн ойдук укуктусуна барып көчүп ошондой тынчтыкта жашашчу. Саврамат айткандай, кыргыздын мамлекети бул жалгыз, кыргыздын каганаты тарыхта Евразияда жалгыз гана ушундай каганат болгон. Эч качан мындай дайыма согуш менен жашабаган, тынчтыкта жашаган. Кыргыз эли байыртан эле тынчтыкты сүйгөн эл болгон, адилеттүүлүктү сүйгөн эл болгон жана бийликке көбүнчө кетиргенде, мындай адамды келтиргенде меритократия менен колдончу. Сөзмө сөз айтканда, меритократия бул татыктуулардын күчү же бийлиги. Латын тилинен meritus татыктуу, kratos бийлик же башкаруу деп аталат да. Анын башкаруунун принциби ушул меритократия. Жетекчилик кызматтарга, жооптуу кызматтарга ак сөк, кара сөк гана эмес, ага байланышпай жана байлыгына байланышып карабастан адамдын эң мыкты, адис, мындай эң жөндөмү күчтүү адамдар дайындалчу да. Бул деген меритократия, гректер атачу. Бизде да ушундай мыктылардын бийлиги деп аталчу да. Анан кыргыздар качан ошол мыктыларды шайлаганда аткаруучу бийликтин башына дайыма алдына жылып кетчү. Качан баягы акчага кызыгып же болбосо кайдыгер болуп коюп өзүнүн иштери менен ага көңүл бурбай койгондо кыргыз эли дайыма утулчу. Анан кыргыз каганатын эмне талкалады да? Кыргыз каганаты тынчтыктуу каганат болгондуктан ага эч ким аскерий кол салган эмес. Кыргыздар баарын жеңгенден кийин кыргыздын баягы бийлигинин астына, карамагына өтүп кеткен элдер тынчып калышкан. Ошол бирок ошол кыргыз каганаты болуп жаткан кездерде Чыңгыз хандын пайда болушу, монголдордун келишине чейин убакта аябай катуу суук түшөт. Суук түшүп туруп, баягы жайыттардын баары кургап кетип, кургакчылык болуп, кургак суук болуп, чөп жаралбай калат да. Анан ага дагы чоң себепкер болгон Пектусан же Чаң Байшан деген вулкандын жарылуусу. Дал ошол кезде кыргыз каганаты гүлдөп жаткан кезде ушул вулкан жарылып, асманды ак каптап, кара булуттар каптап, кара булуттар көп күн кетпей, күн нурун өткөрбөй, кургак суук болуп кетип, кыргыздар жашаган жердин баары чөл болуп кеткен. Чөл саланчак болуп кеткен, чөп болбой калган, мал жут болгондон кийин анан албетте кыргыз каганаты эли кырылган. Ошол эле Савраматтын айтуусу боюнча бир топ эли кырылган, балким 1,5 миллионго чейин кыргыз кырылып кеткен ошол жер кезде. Ошондо кыргыздар ыналдары чачырап кеткен. Ыналдар тоо этегинде турган кыргыздар гана сакталган. Ошондо Алтай, Энесай кыргыздарда ошо ыналдары калган, жана Тянь-Шань ыналдары калган. Жана ошол Монголия, Кыргыз Нурдун боюндагы ыналдар калган дагы. Калган эл кырылып кеткен. Ошондо Чыңгыз хан күчүнө келип туруп кыргыз үстүнө бийликти басып алат дагы. Чыңгыз хан уулусуна, жоочусуна ушул Шиберди берип, ушул баягы Тянь-Шаньга ошол кезде жетпей калат да. Шиберди берип туруп, анан ушул жуучу Шибердин кыргыздарын, Энесай кыргыздарын бүт баягы ак сөөктөрүн кырат, тойго чакырып алып. Ошондо биринчи жолу келгенде Урус-Инал деген болот Алтайда, кем жуут шаарларында. Алар монголдорго өз ыктыяры менен өтүп кетет, баягы черик башын, моюнун сунуп берет. Бирок кийин Тумат деген кыргыздын ушул чулумдарга жакын ушул Алтайда, Энесайда
бир уруусу каршы чыгат Чыңгыздарга, Чыңгыз хандын баягы Хорчу деген агасына каршы. Ошол чыккандан кийин анан жоочу ушул кырып салат да Аксүйөктөр Нени Сай кыргыздарын. Бирок кыргыздар өзүнүн эли толук кырбайт. Эли ошол жоочу улусунун астына кармагына кирип кетет. Кирип кетип туруп кыргыздар эч качан ушул монголдорго кирип сиңип алар менен аралашып кеткен жок болот. Алар деген өзгөчө батальон түзүшөт да, мындай айтканда кыргыз түмөнү түзүшөт. Кыргыз түмөнү деген нерсе ошол 1200-жылдардан баштап 1214-12 жылдан баштап ушул орто кылымдарга чейин сакталып келген нерсе болот да. Кыргыз түмөн өзү кийин анан жоочу улусун талкалап Чагатай улусуна кирген Чаншан кыргыздар. Ошо мисалы Эне Сай кыргыздар эгер жоочу улусунун астында болсо, Чаншан кыргыздар Чагатай улусунун астында болуп калат. Ошондо Хайду улусу Чагатай улусун алмаштырат. Ошону Чаншан кыргыздар, биз ошол Ала Тоо кыргыздар алардын астына алып калабыз. Кирин Каракыдандар кирип туруп ушул Ала Тоону басып алат да. Басып алганда монголдор ошол кезде баягы негизи Мухаризм шах Мухаммед менен алышып атканда ошол Ташкент тарапта кыргыздардын өзүнүн согушу болгон да. Каракыдандар менен Кара-Кытай уруусу да. Каракыдандар менен кызуу согушат да. Ошол кезде Мырза Хайдар менен Жалаладдин менен ошол негизи Фергананын ошол Хорезми эли менен кошо кыргыздар жеңет акырында. Кара-Кытайларды жеңип туруп, анан ошол Кара-Кытайлардын кууп таштайт да ошо Ала Тоодон. Анан ошол кезде ислам келе баштайт. Ислам мындай Исмаил Богра Карахан деген киши чыгат. Кыргыздар аны менен кандайдыр бир өнөктөштүк түзөт. Өнөктөштүк түзгөндө да кыргыздар түмөнү өзүнчө сакталат. Жана кыргыздар түмөнүн өзүнүн толук эркиндиги менен пайдаланат. Ошентип анан Карахан өлкөсү бул уйгурлар менен биргелешип, азыркы өзбектер менен биргелешип, кыпчактар менен, Фергана кыпчактар менен биргелешип чыккан мамлекет болчу. Андан кийин ошол толук Чыңгыз хандын тукумдары Казакстанда мисалы үчүн хан болсо, Кыргызстанда эч качан бир да Чыңгыз хандын тукуму хан боло алган эмес. Кыргыз түмөнү эч качан өзүнүн үстүнө Чыңгыз хандын тукумунан ханды койгон эмес болчу. Ушундай нерсе. Анан кийин ушул эгерде мындай карасак, Чыңгыз хандын тукумдарын кырып, акыркы ошол Темирлан Ала Тоо кыргыздар менен дагы бир аскерий өнөктөштүк түзөт. Аскерий өнөктөштүк менен анан кийин ал Кокон хандыгына айланып кетет да. Ошондо да кыргыздар өз демократиясы менен башкарылып кеткен. Эне Сайлык кыргыздар болсо ойроттордун кармагына түшүп калып, ойроттор баягы Жучу улук улусуна бийликти алып алышып, анан жуңгар уурулары, монгол ушул ууруларын кырып, алардын бийлигин талашып алып алып, Шибер кыргыздарга үстөмдүк кылып туруп, анан акырында ошол Чин империясы менен Туңгус эли, манжурлар башкарган Кытай эли менен катуу тирешүүдөн толугу менен кырылып кетет да жуңгарлар. Анан Шибер кыргыздарда ошол жерден ошол миллионго жакын киши кырылган деп айтылат. Ошо менен Шибер кыргыздардын тарыхы бузулат да, сүрүлүп кетет ошол тарыхтан. Анан Ала Тоо кыргыздары калат. Албетте Хакастар деп өзүн атаган элдер кыргыздар калат аз кандай бир санда. Анан орто кылымда да кыргыздар демократия болгон. Орто кылымда баягы ойротторго, жуңгарларга каршылык көрсөтүп жүргөн Мухаммед кыргыз акырында ошол исламды кайрадан ошол кыргыз элине тартуулап, анан ошол оң канат, сол канат, ичкилик деген мындай уурулар системасы түзүлүп, толугу менен санжыра түзүлүп кыргыздардын. Ушул кезден баштап анан ошо орто кылымда 16-кылымдарда кайра эле демократиялык структурага кыргыздар келет. Кайра эле баарын курултай башкарат да. Кайра эле ошол хан шайланат, хан согуш кезде шайланат. Ошондо бүт бийлер ага баш ийет. Согуш болбосо ханга эч ким баш ийбейт. Бий болуш бектер башкарат элди. Эл болсо курултай аркылуу кайра эле хан менен түзмө түз сөз алышканга укугун жоготпойт да. Ошон үчүн кыргыздар башка элдерге караганда дайыма демократия болуп келген, хандарын дайыма шайлап келген. Кайсы хандар тукум кууп бийлик калтырам десе, ошону башын алган, анан кайра эле жаңы ханды шайлашкан да. Мыктылардан мыктысын, күчтүүсүн шайлашкан. Ушинтип жашап келген биздин Ала Тоо кыргыздарыбыз. Анан ошол азыркы абал кандай болду? Орус империясы Ала Тоо кыргыздарын кимди баягы дипломатия менен, кимди аскерий күч менен багындырган?
Анан шибер кыргыздарды болсо толук менен азыр Орус империясы ошол кезден баштап эми кечекте Совет СССР кезинде да азыр да Орус Федерациясы кезинде да аннигиляция, ассимиляция кылып жатат. Бүгүнкү күнү ошолордун саны азайып атат. Хакас, Туба, Чулум, Саха, Башкорт баары кыргыздын каны. Эне сайылы кыргыздардын кыштымдары, эне сайылы кыргыздардын уурулары. Тилекке каршы ушул аларды ассимиляция, аннигиляция процесстеринин астында калтырышты биздин кошуналар. Биз болсо баягы СССРден чыгып кетип, ала тоо кыргыздары кайра эле баягы баш ийбей, Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдурахманов ушундай баатырларыбыздын Сталин менен мындай сөз алышып, коркпой Сталинден, аны менен керек болсо баягы мындай тирешип, ушундай акырында башын алса дагы бар баш кесмей бар, тил кесмей жок деп ушундай ачык согушуп, урушуп жүрүп, ошол биздин аталарыбыз бизге ушундай эгеменсиздикти беришти. Анан бүгүнкү күнү парламенттик республикага барып, бир аз быша элегибизди көбүнүп, кайра супер президенттик республикага айландык, экономикага байыр алдык, багыт алдык, экономиканы көздөй азыркы күнү. Бирок баары бир дагы эле бизде курултай аспабы, курултай демократиялык институту сакталып келүүдө да. Ошондо азыр биз кайра ЕАЭС ОДКБ аркылуу ушул кайра эле жаңы Орус Федерациясына багынабыз, мындай айтканда. Бирок ошол менен бирге баары бир ошол коңшуларыбызга мындай эгерде карасак, салыштырсак, дагы эле бизде согуштук демократия, курултай сакталууда. Бизде жана монголдордо жана ошол казактарга айырмаланып, өзбөктөргө айырмаланып, монголдордун өзүнө айырмаланып, биз бир да Чыңгыз ханын тукум кууган ханды калтырган жокпуз кыргыздар. Ошондо негизи бизде эмне үчүн кыргыз каганаты урады, эмне үчүн биз ушундай катуу сокку жедик? Бул деген технологиялык артта калуусу болгон да. Эмнеге ушул технологиялык артта калуу болуп кетти? Бизде мындай себептер бар. Жана мен айтып кеткендей, климат бизде сокту катуу, кыргыз каганатын. Экинчиден, бул жашоонун ордугу. Климат соккондон кийин жашоо оор болгондо аман калуудан башка эчтекени ойлонбойсуң. Аман калуу үчүн салттарды карманасың, эски салттарды карманасың. Жаңы технология күчүң жок. Тынымсыз согуш болуп жатса, жаңы технология, илим, билимди өөрчүткөнгө кыйын да. Жайлоонун үстүнө чыгып кетип, китептерди кошо алып кетип үйрөнөсүң. Бирок мындай системалуу түрдө университет түзө албайсың, анткени бир четтен казактар согот, орто кылымда, бир четтен циндер согот, бир четтен кайра эле ушул Миң империясы ким болсо, баягы Кокон империясынын бирөөсү согот. Ушундай эле кечке эле ушундай согуш, тынымсыз ушундай жашоо да, оор жашоо. Ошондуктан деңизге жол буучулукта аябай көп роль ойноп койду. Эгер деңизге жолубуз болсо, өнүкмөкпүз тез эле. Консервативдүүлүк, ушул баягы жашоо кыйын болгондо адам консервативдүү болот да, жаңылыкка, илимге каршы карайт. Салтты карманат, ошол салт менен кете берет. Азыр деле биз кичине ошол консервативдик менен жашап келатабыз. Бул бизди кайра эле өнүккөнгө мындай кичине жолубузду бууп коюп атат да. Мындай жай кылып салып атат өнүгүүбүздү. Ынтымаксыздык. Кыргыздардын көрө албастык деген аябай начар нерсеси бар да, баягы бышылып жетилбеген улут болобуз, ошондуктан бири-бирибизди көрө албай, бири-бирибизди буттособуз да. Бул да нерсе аябай атаандашабыз мындай. Атаандашпачу жерден атаандашабыз да ушундай. Ушул нерсе көп энергияны жеп коет. Көп энергияны жеген нерсени анан эч кандай мындай жакшы результат, жакшы мындай иштер, жыйынтык чыкпай жатат да, ошону көрө албастык колдонулуп кеткен жерде. Анан аң сезимибиздин жетилбеген. Азырынча кыргыздар биз улуттук аң сезимди толугу менен мындай өрчүндөтө элекпиз да. Калың элибиз өрчүндөтө элек. Баарыбыз өрчүндөтүшүбүз керек. Өзүбүздү улут сезип калышыбыз керек да. Улут сезген бул биздин баягы ата-бабаларыбыз кыйын кылыч көтөргөн деген эмес. Улут сезим бул деген мен кыргызмын, мен деген жайың жаңы технологияларды өздөштүрүшүм керек, мен деген кыйын болушум керек, жакшы нерсе жаратышым керек деп. Жаштар ошондой пайда болуп атат, жаратып атат жакшы нерсени, бирок алардын саны өсүш керек, токтолбосо өсүш керек. Ошондо улуттук аң сезимин күчөшү байкалат да. Келечекте эмне болот? Келечекте баары ошол политологдор, саясаттануучулар, прогнозисттер айтып атат, жер конфедерациясы пайда болот. Жер конфедерациясы Туран конфедерация сыяктуу чоң конфедерациялар менен мындай жалпы курултай түзүп, жана кыргыз эли, биздин мамлекет
супер президенттик өлкө болуп атпайбы азыр. Кийин экономикалык жактан биздин ички дүң продукциясыбыз мындай киши башына түшкөн акча, жылдык акча 14 миң доллардан ашкандан кийин анда кыргыздын аң сезими аябай катуу өнүгө баштайт. Ошол аң сезими өнүккөндө биз түз демократияга өтөбүз. Түз демократия деген бул деген мисалы үчүн ошол жалпы курултай 5 жылда бир же 1 жылда бир жыйналбай курултай дайыма болуп турат да. Ошол социалдык тармак түзүлөт, кыргыздын мамлекеттик социалдык тармак. Бүт ар бир кыргыз ошол социалдык тармактын ичинен мамлекеттеги чечимдерге түзмө түз катышып калат. Ошондой түз демократия убактысы келет. Ошол эгерде ошо каналым контент кызыктуу десеңиздер, ойзук тияңыздар менен колдоп койсоңуздар болот. Ал эми ушуну менен темам бүттү. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.